Бүгін Өзгөн районунда пилоттық административдик аймактык реформа боюнча атайын жыйын өткөрүлдү. Ага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министри Бакыт Төрөбаев жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Иш-чарада министрликтердин жана ведомстволордун райондук бөлүмдөрүн Өзгөн райондук жергиликтүү мамлекеттик администрациянын убактылуу жетектөөсүнө өткөрүп берүү маселелери талкууланды. Республикабыздын эки районунда Өзгөн районунда жана Ысык Ата районунда пилоттук режимде ушул жаңы долбоорду ишке баштап атабыз. Бул долбоордун максаты ушул жериндеги башаламандыктарды бир тартипке келтирип, ушул акимдердин жоопкерчилигин жогорулатып, жериндеги кадрлардын маселелерин карап, жана жеринде элдин көйгөйүн бир комплекстүү чече турган маселеге алып келип атабыз. Бул реформа аймактарды өнүктүрүүдө жана мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртууда маанилүү кадам болуп эсептелет. Райондун социалдык экономикалык абалын жана калктын жашоо шартын жакшыртууга, кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын көтөрүүгө, ошондой эле башкаруу түзүмүн оптималдаштырууга багытталган. Мурда эгерде 5 мамлекеттик кызматты дайындаган болсо, бүгүнкү күндө ушул жарлыктын негизинде 34 кызмат ордун өзү дайындайт. Бирок эгерде жумуштун так аткарылбаса, анда жумуштун ишин так текшергени бул министрлик болот. Министрлик эгерде анын программа негизинде ишке ашпаган болсо, анда министрлик тарабынан сунуш берет жумушту алганга. Бул жерде негизинен саясатты тармактык министрликтер берет, саясатты, а райондун акимдери жана орун басарлары ал жерде саясатын жүргүзөт. Пилоттук долбоор 2025 жылдын 1-январында башталып, жыл аягына чейин анын натыйжалары толук талданып, тиешелүү жыйынтыктар чыгарылат. Жыйынтыгында жергиликтүү калктын турмушу жакшыртылат деп күтүлүүдө. Эгер натыйжалуулугун берсе, башка аймактарда да жайылтылат. Күндүн экинчи жарымында министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев Кара Суу районундагы фермерлерди тейлөө борборунун ишмердүүлүгү менен таанышты. Негизинен бул жерде фермер дыйкандар өздөрүнүн суроолоруна жооп алат, ошондой эле сайт аркылуу дагы маалыматтарга ээ болуу мүмкүнчүлүгү бар. Бул борбор 11 ноябрда ачылган. Бүгүнкү күнгө чейин 36 дыйкан фермерлер кайрылышкан. Көпчүлүгү мамлекеттик фонддун жерин ижарага алып иштетүү боюнча арыз таштаган. Фермерлерди тейлөө борбору республика боюнча пилоттук режимде Каракол, Жалал Абадта, Кара Сууда ачылган. Нурастан Бакытбеков, Мунар Арзыбек уулу, ЛТР, Ош облусу.